5-чи сабак. Тема: мен реалдуумун, мен виртуалдуумун. Биз силер менен маалымат жана интернет дүйнөсүнө болгон саякатыбызды улантабыз. Муну менен катар виртуалдык реалдуулук жөнүндө сөз кылабыз. Виртуалдык реалдуулук техникалык каражаттардын жардамында жаратылган, адамга сезимдери аркылуу бериле турган дүйнө. Технология ушунчалык өнүккөндүктөн азыр атайын кол каптардын жардамы менен сезүү аркылуу да виртуалдык дүйнөнү туя алат. 3D кино көрүп жатканда абанын агымы жиберилип, адам өзүн чынында эле шамалда жүргөндөй сезет. Интернет колдонгон адамдардын бардыгы реалдуу да, виртуалдуу да жашоодо жашашат. Виртуалдуу жашоо өзүнө ушунчалык тарткандыктан чоңдор да бир нече мүнөткө социалдык тармактарга кире калып, бирок компьютерде же телефондо сааттап отурушу мүмкүн. Виртуалдык жашоо реалдуу жашоодон да жакшыдай туюлушу мүмкүн. Интернетте адам өзүн чыныгы жашоодогуга караганда мыкты сезе алат. Байыраак, акылдуураак, ийгиликтүүрөөк жана башка. Виртуалдык же жасалма жашоо толугу менен реалдуу жашоону кайталайт. Мисалы, ар бир адамдын туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорту бар. Виртуалдуу дүйнөдө муну социалдык тармактардагы профиль менен салыштырса болот. Реалдуу жашоодо шаарлар, өлкөлөр, биздин планета бар. Виртуалдуу дүйнөдө ошол эле социалдык желелерде адамдар өз кызыкчылыктары аркылуу биригишкен. Мурда сүрөттөрдү кагазга чыгарып, аларды дыкаттык менен катып коюшчу. Азыр бул үчүн Instagram бар. Адамдардын баарлашуусун WhatsApp, Telegram сыяктуу чат, мессенджерлер алмаштырды. Ал тургай акча да реалдуу жашоонун гана бир бөлүгү болуудан калды. Тармакта өз валютасын ойлоп табышты. Криптовалютаны. Реалдуу жана виртуалдуу жашоонун ортосундагы бир нече окшоштуктарды караңыздар. Эми келгиле ойлонуп көрөлү. Реалдуу жашоодо, виртуалдык жашоодо жок болгон эмнелер бар? Эгер силерге виртуалдык бал муздак сатып берсе, андан чындап рахат ала аласыңарбы? Бул сүрөттөрдү карап көргүлө. Бул жасалма сүрөттөр. Аларды фейк деп аташат. Муну атайын адамдардын реакциясын жаратуу үчүн таратышат. Видео же фото атайын монтаждалып, чындык сыяктуу көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондуктан азыр көргөндүн жана уккандын баарына ишене берүүгө болбойт. Тармактагы маалыматтарды текшергиле. Бир нерсе жөнүндө болушунча көптү билүү үчүн суроо берүүдөн тартынбагыла. Сынчыл ой жүгүрткүлө. Мисалы, ысык көлдүн сүрөтүн карап отурасыңар дейли. Кооз сүрөт же видео чындап көлгө барып келүүнү алмаштыра албайт. Муздак суу, ысык кум, толкундун илеби, жээкте отуруп жүгөрү жеген сезимдерди реалдуу жашоо гана бере алат. Виртуалдуулук жөнүндө биздин жыйынтыктар. Виртуалдуу жашоо көп кырдуу жана түркүн нерселерге бай. Виртуалдуулук бизге көп жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Тилекке каршы көп адамдар үчүн дайыма виртуалдык дүйнөдө убакыт өткөрүү реалдуу жашоодогу көйгөйлөрдөн качуу болуп саналат. Виртуалдык жашоо реалдуу жашоонун жакшы жактарын толук алмаштыра албайт.